Президент Садыр Жапаров акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кабыл алды. Эл үмүтү президенттик стипендиясын ыйгаруу комиссиясынын алгачкы кеңешмеси өттү. Бакыт Төрөбаев Бишкек Навайкана ишканасынын абалы менен таанышты. Жээнбек Кулубаев Бахрейндин премьер-министри менен жолугушту. Ош мэрі шаардын инфраструктурасын жакшыртуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстандык 15 спортчу $500 стипендия ала баштайт. Улуттук банк жыл башынан бери 645,2 миллион сомго алтын куймасын сатты. Кыргызстандын кыздар курамасы жалпы 4 медаль жеңди. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн акыйкатчысы Атыр Абдрахматованы кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоонун актуалдуу маселелери, омбудсмен институтунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча чаралар талкууланды. Жолугушууда адам укуктарын жана эркиндиктерин сакталышы боюнча дүйнөлүк коомчулуктагы мамлекеттин даражасын жогорулатуу жана Борбор Азиядагы мамлекеттердин укук коргоочуларынын эл аралык стандартка умтулуусун кубаттоо менен биргеликте алдыңкы практикаларды жайылтуу иш-чаралары макулдашылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Басялов президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу боюнча республикалык комиссиясынын биринчи кеңешмесин өткөрдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө эл аралык стипендияны ыйгаруу үчүн талапкерлерди тандоонун координациялык жана процедуралык эрежелери, документтерди кабыл алуу жана кароо тартиби талкууланды. Комиссиянын кеңешмесинде каралган бардык маселелер боюнча тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев учурда иштебей турган Бишкек Навайкана муниципалдык ишканасынын абалы менен таанышты. Ишкана коронавирустук инфекция пандемиясы учурунда өндүрүштү токтотууга аргасыз болгон жана өндүрүш процессин калыбына келтирүүгө каражаттын жоктугунан токтоп турат. Бакыт Төрөбаев Навайкананы ишке киргизүү маселесин иштеп чыгуу зарылдыгын билдирди. Манама шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Бахрейн падышачылыгынын премьер-министри жана куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары Салман бин Хамад Аль-Халифанын жолугушусу өттү. Маалыматка ылайык, жолугушуу тим башчысы Жээнбек Кулубаевдин Бахрейн падышачылыгына болгон расмий сапарынын алкагында болду. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Бахрейн мамилелерин активдештирүү, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды арттыруу боюнча жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштуруу жолу менен биргелешкен чараларды көрүүнү макулдашты. Ош шаарынын мэрі Алмаз Мамбетов шаардык кызматтардын жана муниципалдык аймактык башкармалыктардын жетекчилери менен кеңейтилген ыкчам кеңешме өткөрдү. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, кеңешменин жүрүшүндө салык кызматынын, шаардык каржы башкармалыгынын, Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчыларынын жарым жылдык жыйынтыгы боюнча маалымат угулду. Ошондой эле Ош Сити долбоорун ишке ашыруу маселеси каралып, ал боюнча тиешелүү жумушчу топ түзүү тапшырылды. Соңунда мэр шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, анын ичинде социалдык маанилүү объектилерди куруу иштерин тездетүүнү тапшырды. Эл аралык Олимпиада комитети кыргызстандык 15 спортчуга ай сайын $500 стипендия төлөй баштайт. Ага ылайык 2022 жылдын 1-майынан тарта 2024 жылдын 31 августуна чейин 15 кыргызстандык спортчу стипендия алат. Улуттук банк жыл башынан бери 645,2 миллион сомго 1 граммдан 100 граммга чейинки салмактыгы 104,6 килограмм алтын куймасын сатты. Бул тууралуу кабар агенттигинде Улуттук банктан билдирди. Банктын маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө 1 граммдан 100 граммга чейинки салмактагы алтын куймаларына туруктуу суроо талап байкалууда. Кыргызстандын 17 жашка чейинки күрөшүү боюнча кыздар курама командасы Бишкектеги Азия чемпионатында жалпы 4 медаль жеңди. Эскерте кетсек, 19-26 июнь күндөрү Бишкек Арена Муз аянтчасында эркин грек-рим жана кыз келиндер арасына күрөшүү боюнча U17 жана U23 Азия чемпионаты өтүүдө. Буга чейин 17 жашка чейинки грек-рим күрөшүү боюнча кыргыз балбандары 7 медаль багындырып, командалык көрсөткүчтө Кыргызстан 1-орунду ээлеген. Азия чемпионатына Кыргызстандын атынан жалпы 60 спортчу аттанган.